Атамбаев абакта жатып бүтүн Кыргызстанды кантип колдоду? Саясатта достук жок, бирок кызыкчылык болору шексиз. Бүгүнкү күндө камактагы Алмазбек Атамбаев коомдук турмуштан четте эмес, адвокаттары, жакындары аркылуу баарлашып, келечекке карай багыттарын билдирүүдө. 4-сентябрда Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева Бүтүн Кыргызстан партиясына тилектештигин билдирип, Максимум имаратын астындагы нааразычылык акциясына катышкан. Албетте бул көрүнүш бир чети күтүүсүз болсо, экинчи жагынан радикалдуу оппозициянын биригүүгө болгон кадамы катары бааланат. Кундуз айым саясий талаада тазалоо жүрүп жатканын, БШК адилетсиздикте партияны шайлоодон четтеткенин билдирген эле. Ошентип бийликке каршы күчтөрдүн каршылыгы байкалган. Ал эми Сейит Атамбаев Бүтүн Кыргызстан партиясын колдоп, төмөндөгүдөй кат жолдоду. Бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетилиши боюнча Социал-демократтар саясий партиясы билдирүү кылат. Социал-демократтар саясий партиясы Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоо жарышынан чыгарып салуу боюнча чечимди кескен сындайт. Олуттуу электораты бар абройлуу оппозициялык партиянын шайлоо жарышынан четтетилиши келечектеги парламенттин легитимдүүлүгүнө же анын сапатына терс таасирин тийгизет деп эсептейбиз. Бийликтин аракеттерине сын айткан саясий күчтөрдүн жана алардын электоратынын үнүнүн парламентте угулбай калышы жалпы бийлик бутактарына болгон элдин ишенимин азайтат. Андыктан Социал-демократтар саясий партиясы Кыргыз Республикасынын бардык бийлик бутактарына шайлоонун адилеттүү өтүшүнө өз салымдарын кошууга чакырат. Адилеттүү шайлоону камсыз кылуу үчүн позиция деген кош стандарттуулукту токтотууну, Бүтүн Кыргызстан партиясына карата адилеттүү чечим чыгаруу талабы менен тиешелүү органдарга кайрылабыз, дейт Социал-демократтар саясий партиясынын төрагасы Сейит Атамбаев. Саясатта тажрыйбасыз Сейиттин мындай билдирүүнү чукул арада жаза коеру күмөн жаратат. Ал ансыз деле социал-демократтардын жүгүн көтөрө албай чайналып келет. Демек Атамбаев камактан тапшырма берип, Мадумаровду колдоо үчүн ишарат кылган. Бул талашсыз чындык. Ошон үчүн Кундуз бир жагынан, экинчи тарабынан Сейит билдирүү жасап, Бүтүн Кыргызстанды сүрөп чыгышты. Ымалага алдыртан келишүү бийлик үчүн кооптуу экенин эскертип коелу. Президент Жээнбеков акын Алы Туткучевдин ыры боюнча үн катты. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков эгемендүүлүк күнү акын Алы Туткучевдин аткарган ыры боюнча биринчи радиого маек берип жатып оюн айтты. Мамлекет башчы акындын ырынан жаман нерсе издеп кереги жок деген оюн билдирген. Алы акыныбыз мамлекеттик саясатты, тагыраак айтканда менин президенттик ишимдеги негизги багыттарды ырга салды. Бул албетте коомчулуктун көңүлүн бурат. Акын биринчи кезекте элдин жарчысы да. Элди түшөлткөн маселелерди угуп жатам. Биз ачык коомбуз. Ал көйгөйлөрдү капка салып беките албайбыз. Бул маселелер боюнча 2 жылдан бери айтып келе жатам. Бажы деле эмес, көп тармактарда абал ошондой болуп келген. Болуп жаткан, көрүп жаткан нерселер менен күрөшүп жатабыз. Менин өлкөнү санариптештирүү боюнча саясатымдын бирден бир максаты ошол адам факторун жокко чыгаруу. Барган жеримде бир эле бажы, салык эмес, сот системасына, айыл өкмөтүнө кирип жаткан санарив саясатын текшерип жатам. Алы акыныбыз ошол саясатымды ырга салды. Менимче Алы мырза жүргүзүп жаткан саясатымды элибизге дагы жакындатты. Мен мына ушундай кабыл алдым. Менин президенттик ишимди акындар ушинтип ырдап, коррупционерин коррупционер деп коомдун оорусун көзгө сайып көрсөтүп турса, мындан жаман нерсе издеп кереги жок деп ойлойм, деди Жээнбеков. Мамлекет башчы бардык коррупциялык иштер менен күрөш жүрүп жатканын, ага убакыт керек экендигин белгилеген. Жапаров Садыр Нуркожоевдин акыркы кайрылуусун сунуш кылабыз. Акыркы кайрылуу. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Жапаров Садыр Нуркожоевич, сиздерге акыркы жолу кайрылуу жасап отурам. 10 жылдан бери ар кыл темада жалпы элге, бийлик өкүлдөрүнө көптөгөн кайрууларды жасап келдим, бирок жарытылуу майнап чыккан жок. Себеби элдин жүрөгүнө кайдыгерлик орноп калыптыр. Ар кимдин өз башына келмейин ойгонбойт дегендей. Бүгүнкү тажы вирусу ар бир жараныбыздын башына келгенде көп нерсени түшүнүп, эл эми ойгондуго деген үмүт менен акыркы кайрылуумду жасап жатамын. Эмне үчүн узун акыркы кайрылуу? Себеби ушул күнгө чейин башкаруу системаны өзгөртөлү, экономикабызды көтөрөлү, жаратылыш байлыктарыбызды сактап калалы, келечек муундарга жакшы жашоо түзүп кетели деген кайрылуумдан эч кандай жыйынтык чыкпады.
Жеке өзүм колумдан келишинче аракет кылдым жана дагы деле кылып келе жатам. Мамлекетим үчүн, элим үчүн бир принципте турушум керек деп, орду толгус жоготууларга учурадым. Ата-энемден, баламдан айрылдым. Өзүм камакта жатам. Ошентсе да эл бар, журт бар деп сатылбай, соодалашып кетпей, илгери үмүт менен жашап келем. Буга чейин кантебиз, эми жардам бериш элдин колунан келбей жатпайбы деген сөздөр эл арасында айтылып келди. Ооба, чындыгында канча жолу митинг пикеттерге чыксаңар да, менин камактан чыгышыма себепчи боло алган жоксуңар. Мына азыр эми колуңарга 5 жылда бир жолу келүүчү бийлик дейди. Бул 4 октябрь шайлоо күнү. Тууганым эле, дос таанышым эле деп бөлүнүп жарылбай, добуштарды башка партияларга бөлбөй, Мекенчил партиясын шайлап бергиле. Дароо суроо жаралат. Силер эмне кылып бересиңер деген. Биз жолуңарга шагыл төгүп бербейбиз, трансформатор коюп бербейбиз, жылкы союп эт таратпайбыз. Биз мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотобуз. Кылым бою сааттай чыкылдап иштеп турган мамлекеттик жаңы башкаруу системасын түзүп беребиз. Мына ошондой гана Кыргызстандын ар бир айылы тегиз өнүгө баштайт. Бул система 50 жылдан кийин кыргызстандыктардын жашоосу кандай болот экенин алдын ала жол көрсөтүп турган система болот. Долбоор 7 жылдан бери даярдалып, бүгүн бышып бүттү. Бирок колубузда реалдуу бийлик жок, ишке ашыра албай жүрөбүз. Реалдуу бийлик бул парламентте 65 депутаттык орунду багындыруу. Бүгүнкү система бир кишинин кызыкчылыгын гана көздөгөн чириген система болгон үчүн мамлекетибиз талкаланып жок болуп бара жатат. Муну ар бир жон териңер менен сездиңер. Канчалаган жакшы аракеттерибизден майнап чыкпады. Эми эң акыркы бир шансыбыз калды. Эгер Мекенчил партиясы жалпы элдин 51%дан ашык добушун алып, 65 депутаттык орунга ээ болуп келсе, мына ошондо гана система өзгөрөт. 51% добуштан кем болсо, анда мекенчилдер деле парламентте көптүн бир бөлүгү болуп олтуруп беришет. Дагы 5 жыл эч нерсе өзгөрбөйт. Себеби парламентте азчылыкты түзүп калсаң эч нерсе чече албайсың. Добушуң жетпейт. Башка партиялардын максаты менен багыты бөлөк. Аларга бүгүнкү башкаруу системасы майдай жагат. Себеби бүгүнкү башкаруу системабыз уурдаганга ыңгайлуу. Баары уурдайт, бирок эч ким эч нерсеге жооп бербеген система. Ошол үчүн өзгөрүүнү каалашпайт. Партиялык система 12 жылдан бери мамлекетти талкалап бүтөйүн деп калганын көрүп турасыңар. Биз түзө турган система 3 баскычтуу болот. Премьер-министр деген кызмат жоюлуп, өкмөттү президент өзү башкарат. Кандай гана жоопкерчилик болбосун, президент өз мойнуна алышы керек. Парламент бир мандаттуу округтан шайланып келет. Ар бир райондун өзүнүн депутаты болушу керек. Жылда бир жолу эле курултайга эл чогулуп, президент менен парламенттен отчет алып турган система болот. Эми баарын айтып олтуруш үчүн бул кайрылууда убакыт жетпейт. Кыскасы, бийлик башына кандай адам келбесин же кандай парламент болбосун, жаңы түзүлгөн система менен жаңы баш мыйзам бардык бийлик бутактарын сааттай чыкылдатып иштетет. Казынабыз ачык айкын көрүнүп турган система болот. Мына ошондо гана алдыга дүркүрөп кете алабыз. Болбосо 5-10 жылдан кийинки тагдырыбыз туман. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул акыркы кайрылуу менен эмнени айткым келет? Эгер ушул шайлоодо эл өз колундагы добушун сатып же алданып, Мекенчил партиясы 51%дан кем добуш алган болсок, анда саясаттан биратоло кетип, өз окатымды кылайын деп чечтим. Бул эч кандай силерге ультиматум же бир шарт коюу эмес, жөн гана менин жеке пикирим. Себеби ушул күнгө чейин эл бар, журт бар, тараза ташында мамлекеттин келечек тагдыры турат деп оор жоготууларга, канчалаган кыйынчылыктарга туруштук берип, эл үчүн, мамлекеттин келечек тагдыры үчүн деп күрөшүп келе жатасың. Анан учуру келгенде эл өзү колдобосо, элдин өзүнө жакшы жашоонун кереги жок болсо, анда мындан ары жөн эле жапа чегиштин кереги барбы деп көптөгөн тарапташтарым, жакындарым суроо берип жатышат. Эл көргөндү көрөрсүң, тынч эле жашачы деген сөздөр буга чейин деле айтылып келген. Ойлоп көрсөм, чындап эле эл тараптан колдоо таппасам, элдин өзүнө кереги жок болсо, анда эмнеге кыйналып жатам деген суроо туулат. Менин башыма түшкөн кыйынчылыкты душманыма да каалабайм. Бирок ар бириңер өзүңөрдү менин ордума коюп көрсөңөр, дароо мен кабыл алган чечимди сиздер деле кабыл алмаксыздар деп ойлойм. Урматтуу кыргызстандыктар, дагы бир маселе. Эл арасында Ташиев бир тууганын тизмеге кошуп алыптыр деген сөз бар экен. Дагы бир Ташиев өсүп келе жатканына кубангыла. Ташиевтерден мамлекетибиз бир тыйынга зыян тарткан эмес. 5 тыйын тапса 4 тыйын эл үчүн жумшап, 1 тыйын өздөрүнө калтырганын 15 жылдан бери билем. Буга Жалал Абад эли да күбө. 30 жылда 10 министр жасай албаганды Камчыбек Ташиев 1 жылда жасап койгон. Муну МЧС кызматкерлери да тастыктап беришет. Мамлекеттен Ташиевтердин үй бүлөсү бир мык менчиктештирген эмес экенин дагы баарыбыз билебиз. Анан ушундай үй бүлөдөн дагы бир эл үчүн иштеген саясатчы чыгып келе жатканына сүйүнөлү. Жогорку кеңештин депутаты бул мамлекеттик кызмат эмес, эл өкүлү.
Шайырбек Ташиевдин чимкирик атка конбой эл үчүн иштеп берерине терең ишенем. Жалпыңарды терең урматтоо менен Садыр Нуркожоевич Жапаров.